Көңүлүмдө ыраазы болуу бир аяруу, бирок чексиз барат күчөп көп жутулуу. Гулиза Байбекова чек ара кызматын Талас облусундагы башкармалыгында кызмат өтөт. Ал ар бир чек арачыга бирден китеп акциясынын алкагында чогултулган китептерди алууга келген. Китеп жоокерлерди өз тарыхын таанып билүүгө, ар тараптуу болууга жана билим деңгээлин жогорулатууга өбөлгө экенин билдирет. Китеп бул тилсиз мугалим дейт. Бул азыркы биздин алып жаткан китептерибиз жаш жоокерлерди руханий жан дүйнөсүн байытат деген ойдомун. Андан тышкары сөз байлыгынын өсүшүнө, акындарды, жазуучуларды жакындан таанып билүү, алардын чыгармаларын окуу жаш жоокерлер үчүн чоң бир мотивация болот деп айта алам. Ар бир чек арачыга бирден китеп акциясы Талас облусунда 24 апрелден 26 апрелге чейин жүргүзүлгөн. Акциянын алкагында Талас облусундагы 4 район, 1 шаардагы китепкана кызматкерлери тарабынан 200дөн ашуун китеп чогултулган. Чогулган китептер бүгүн чек ара кызматынын Талас облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлерине тапшырылды. Бардык райондук жана облустук китепканачылардын кызматкерлери ар бири өзүнүн үйүнөн алып келип, сатып алып дүкөндөрдөн ошол китептердин баарын чогултуп, анан кийин ушул жерден биз чек арачыларга тапшырып атабыз. Китеп деген ар бир адамдын аң сезимин өстүрөт, билим деңгээлин жогорулатат. Ошон үчүн бул акцияны биз колдоп атабыз. Китептер Кыргыз мамлекеттик чек ара кызматынын бардык алыскы жана тоолуу чек ара заставаларына өткөрүлүп берилет. Негизги максат алыскы аймактарда мамлекеттик чек араны кайтарып турган аскерлерге руханий азык тартуулап, ар кандай жанрдагы китептерди жеткирүү. Кабыл алган китептерди биз бүгүнкү күндө ар бир чек ара заставасына таратып беребиз. Биздин чек ара заставасында күн тартибине ылайык ар бир жоокердин, аскер кызматкердин өздөрүнүн өздүк даярдык убактысы болот. Ошол убакытта бүгүнкү кабыл алган китептерди окуп, мен ойлойм, өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды алат деп. Талас облустук китепканасына, Талас райондук китепканасынын жетекчилигине жана жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Ар бир чек арачыга бирден китеп акциясы быйыл биринчи жолу өткөрүлдү. Ага өлкө аймагы боюнча жогорку окуу жайдын студенттери, мекеме уюмдун кызматкерлери жана жөнөкөй жарандар тартылган. Жыйынтыгында ар түрдүү жанрдагы чогултулган китептер мекен чегиндеги чек ара кызматкерлерине таркатылды. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбекулу, Зина Ахматова, Талас шаары.